Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыздар дактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Кыргызстан менен Өзбекстандын чектешкен аймагында жер титиреди. Бүгүн 13 майда саат 12:44 Өзбекстан менен Кыргызстандын чектешкен аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдирди. Маалыматка ылайык, жер титирөө Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Жеркетал, Кызыл Капчыгай айылдарында 4 балл, Боспек, Кулуктөбө, Мукур айылдарында 3,5 балга чейин сезилген. Ал эми алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Лейлекте мал уурдап 26 жаштагы жаран кармалды. Баткендин Лейлек районунда мал уурдоого шектелип, Катыраң айылынын 26 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Лейлек районунун Катыраң айылынын 2 тургуну кочкорун белгисиз жарандар уурдап кеткендигин билдирип, милицияга арыз менен кайрылган. Жергиликтүү милиция кызматкерлери тарабынан Катыраң айылынын 26 жаштагы тургуну уурдалган кочкорлорду мал базарда сатып жаткан жеринен кармалды. Ошондой эле кылмышка шектелип, кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда тергөө иштери уланууда. Баткендин Жаңы Жер айылында 3 миллион сомго спорт залы ачылды. Бүгүн 13 майда Баткен районунун Жаңы Жер айылында спорт зал курулуп пайдаланууга берилди. Аземге жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Иш-чарадан кененирээк кабарчыбыз Сабира Бакирбек кызы баяндайт. Чемпиондар чыкса. Бүгүн 13 майда Баткен районунун Жаңы Жер айылында спорт зал курулуп пайдаланууга берилди. Аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Волейболдук залдын куруп бүтүрүлүп, реконструкцияланып бүтүп, пайдаланууга бериш менен жеке өзүм атыман жана Баткен районундук мамлекеттик администрациясынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Бул волейболдук аянтча 2020 жылы жаштардын демилгеси менен башталып, 2021 жылы пайдаланууга берилген. Толук бүтпөгөндүгү себептүү 2023 жылы аянтчага реконструкциялоо жумуштары башталып, Баткен райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 1,646,699 сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Жаңы Жер айылында алгачкы жолу спорт зал курулуп, айыл жаштары үчүн жакшы шарт түзүлдү дейт жергиликтүүлөр. Жаңы Жер элинин жаштары, мектеп окуучулары даже биздин өтө муктаж эле ушул залгачы. Себеби башка айылдын спорт залдарын сурап, жаштар баары ошол Баткенге, Чекке, каерде зал болсо ошерге барып ойноп келчүлөр. Эми мына зал ачылып калды, өзүгө жакшы болду, өтө жакшы болду. Муктаждык чечилди деп ойлойм. Залдын жардамы менен Кудай кааласа биз республикага чейин барабыз деп үмүттөнүп турабыз. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен 1,330,423 сом бөлүнгөн. Аянтчага жалпы 2,977,122 сом акча керектелген. Белгилей кетсек, Жаңы Жер айылында 1000ден ашуун кожолук жашайт. Айылда бир башталгыч, бир орто мектеп бар. Жалпы 400дөн ашуун окуучу окуйт. Сабира Бакирбек кызы, Жасмина Сайдиманова, жаңылыктар. Быйыл жалпы республикалык тестирлөө 18 майдан тарта башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, тестирлөө 18 майдан 25 июнга чейин 3 этап менен өтөт. Биринчи этап 18-19-20 майда, экинчи этап 22-23-24 майда, үчүнчү этап жүйөлүү себептер менен тест тапшырбай калган бүтүрүүчүлөр үчүн 21-22-23 июнда болот. Ошондой эле каттоого жетишпей калган бүтүрүүчүлөр үчүн 17-21 май жана 20 июнь күндөрү тест борборлорунда кошумча каттоо жүргүзүлөт. Өзбекстанда кыргыз соода үйү ачылууда. Өзбекстандын Кубасай шаарында кыргыз соода үйү ачылууда. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кыргыз соода үйү президенттин Баткендеги өкүлүнүн аппараты менен Өзбекстандын Фергана облусунун хакимиятынын ортосунда кызматташууну кеңейтүү максатында ачылып жатат.
соода үйдүн аянты 90 квадрат метрди түзөт. Ошондой эле соода үйүндө өндүрүлгөн продукциясын алып барып жайгаштыруу менен ишмердүүлүгүн жүргүзсө болот. Ал эми имараттын ижарасы акысыз. Баткенде эмдөө балага өмүр тартуулайт аталышындагы жыйын өттү. Баткен районунун Карабак айылында атайын эмдөө маселеси жана учурда чыгып жаткан кызамык оорусу тууралуу чогулуш өттү. Чогулушта учурда кызамык оорусу боюнча айтылды. Ошондой эле эмдөө маселелери өзгөчө эмдөөдөн баш тарткандар боюнча сөз сүйлөнүп, тиешелүү мекеме кызматкерлери катышты. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.